Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, кыргыз спортундагы жаңылыктардан кеп калабыз. Видеону көрүп, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий пикирлерден калтырып, спортчуларыбызды колдоп коюңуздар. Париж Олимпиадасында 60 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, коло медаль тагынган балбаныбыз Жоламан Шаршенбеков өзүнүн машыктыруучусу Хаким Махмудовго ыраазычылык билдирип, кайрылуусун калтырды. 2008 жылы мен жаш жөнөкөй бала Таластан Бишкекке келип, Аллах Тааланын каалоосу менен Махмудов Хакимдин күрөш залына келип калдым. Ошондо мен машыктыруучунун көзөмөлү алдында кандай бийиктиктерге жетеримди элестете да алган эмесмин. Күрөш боюнча жеке машыктыруучум Хаким Махмудовго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Сиздин билимиңиз, чыдамкайлыгыңыз, тарбияңыз жана колдооңуз менин профессионал спортчу катары эмес, инсан катарда калыптануума чоң салым кошту. Окуучуларыңыздын ар бир жеңиши сиздин талыкпаган эмгегиңиздин жана берилгендигиңиздин натыйжасы. Ар бир машыгуу үчүн чоң рахмат. Жаңы бийиктиктерге жетүүгө жардам берип, билимиңизди жана күчүңүздү жумшаганыңызга ыраазычылык билдирем деп жазып калтырды. Чынында Жоламандын бул деңгээлге жетишине Хаким Махмудовдун эмгеги чоң. Легендарлуу спортчуну тарбиялап, Кыргыздын сыймыгына айлантты. Алдыда Жокинин мындан да чоң жеңиштерине биз менен бирге күбө болот деген үмүттөбүз. Спорт журналист Тахир Гафуров Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси казак балбаны Демөө Жадыраевдин 2001 жылы Бишкектеги Олимпиадалык резервдеги спорт мектебинин 30 жылдыгында күрөшүп жаткандагы видеосун жүктөдү. Видеого лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар.